Саламатсыздарбы урматтуу каналдын көрүүчүлөрү. Мен Нурматова Майрамгүл Нарбековна, Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин окутуучусу. Сиздерге математиканын окутуу методикасы дисциплинасы боюнча практикалык сабактын видео сабагын көрсөтүүнү чечтим. Биздин бүгүнкү практикалык сабагыбыздын темасы жүз ичиндеги сандарды көбөйтүүнү окутуу. Практикалык сабактын максаты демек биринчи 3 класстын окуу китебинен алынган мисалдардын маанисин түшүнөсүздөр, аткаруу жолдорун билесиздер, мисалдарды чыгаруунун жолдорун колдонуп тапшырмаларды аткарасыздар жана анализ жасайсыздар. Аткаруучу тапшырмалар төмөнкүдөй. Биринчи 3 класстын окуу китебинен сумманы санга көбөйтүү темасы боюнча сабактын иштелмесин иштеп чыгасыздар. Анан бири-бириңиздердин иштелмеңиздерге анализ бересиздер. Экинчи ПСМТ, башкача айтканда позиция, себеп, мисал, тыянак чыгаруу менен эки орундуу сандарды бир орундуу санга жана эки орундуу санга көбөйтүү алгоритми бирдейби деген суроонун жообун табуу менен тыянак чыгаруу тапшырмасын аткарасыздар. Биринчи баалоо каражаты, башкача айтканда биринчи тапшырма жогоруда айтылып кетти. Ошол биринчи тапшырма үчүн туура жана туура эмес түшүнүктөрдү аныктоо тапшырмасын аткарабыз. Мында негизги компетенттүү коммуникациялык, башкача айтканда аралыктан, бүгүнкү күндө сиздер аралыктан туруп ким эмне тапшырма аткарган болсо, ошону мен экинчи адамга портал аркылуу жөнөтүү менен бири-бирибиздин ортобузда коммуникация түзөбүз. Аспект коммуникациялык милдеттерди жүзөгө ашыруу. Демек 3 класстын окуу китебинен сумманы санга көбөйтүү темасы боюнча сабактын иштелмесиндеги мугалимдин ишмердүүлүгүнө анализ жасайбыз. Башкача айтканда, ошол тапшырманы аткаруу менен сиздер төмөнкүдөй продукт, башкача айтканда баалоо каражатынын продукту, толтурулган баракчаны тапшырасыздар. Аны мен Авен порталы аркылуу жөнөткөн тапшырмага карата жооп жазып жөнөтөбүз. Тапшырманын тексти: сиз мугалимсиз, башкача айтканда өзүңүздү мугалиммин деп эсептеп, кесиптешиңиздин сабагынын иштелмесине анализ берип жатам деп ойлонуңуз. Анын сабагына анализ берүү сиздин негизги максатыңыз. Андан кийин кесиптешиңиз кайсы тапшырманы туура эмес формулировкалагандыгын ойлоносуз, эмне үчүн экендигин негиздейсиз. Кесиптешиңиз кайсы деңгээлдеги тапшырманы аткарууну түшүндүрүүнү пландагандыгын ойлоносуз. Демек, кесиптешиңиздин сабагынын иштелмесинде мугалимдин ишмердүүлүгү деген тилкеде сумманы санга көбөйтүү эрежесин төмөнкүчө формулировкаланат. Сумманы санга көбөйтүү үчүн дайыма санды разрядты кошулуучу түрүндө жазабыз. Сумманы санга көбөйтүү үчүн дайыма санды ыңгайлуу кошулуучу түрүндө жазабыз. Сумманы санга көбөйтүү үчүн дайыма санды каалагандай кошулуучу түрүндө жазабыз. Сумманы санга көбөйтүү үчүн ар бир кошулуучу санга бөлүп көбөйтүндүлөрдү кошуп жазып коюу керек деген сыяктуу сүйлөмдөрдү жазышы мүмкүн. Ал группалашыңыз ошол тапшырманы аткарганда, сабактын иштелмесин иштеп чыкканда, ошол пункттагы жазылган сүйлөмдөрдү карайсыз. Башкача айтканда, мугалимдин ишмердүүлүгү окуучуларга кандайча сүйлөмдөрдү формулировкалады. Карап, кайсыл жеринде ушундай сыяктуу сүйлөмдөр, бул конкреттүү ушул болсун деген сыяктуу эмес, мунун арасында туура жана туура эмес жооптор жазылып турат. Сиз ошол туура эмес жоопторду көрө алышыңыз керек жана ага анализ бере алышыңыз керек. Нускама. Демек, сиздин эң биринчи милдетиңиз эмне кылышыңыз керек? Группалашыңыздын иштелмеси менен таанышыңыз. Андан кийин туура жоопторду белгилеңиз. Кесиптешиңиздин кемчилигин айтыңыз, жообуңузду негиздеңиз. Башкача айтканда, карап чыгып, кесиптешиңиздин, группалашыңыздын аткарган тапшырмасын мен портал аркылуу жөнөтөмүн. Ошол портал боюнча алган жоопту окуп чыгып таанышып, өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча тапшырманы аткарасыз. Мында баалоо каражаты туура жана туура эмес түшүнүктөрдү аныктоо. Мындайча айтканда, фактылык материалды билүүсүн баалоо жана диагноздоого мүмкүндүк берүүчү жана атайын термин түшүнүктөрдү туура колдоно билүүнүн репродуктивдик деңгээли болуп эсептелет. Анткени биз көбүнчө эле практикадан деле көрүп жатабыз, студенттер мугалим өзү математикалык тилде сөздүн туура формулировкаланышын, анын окулушун ошол математикалык тилде көбүнчө туура эмес айтылыштарды айтып жүргөндүктөн ошол нерселерге көңүл буруу маанилүү болуп эсептелет. Негизги сиздин аткара турган ишиңиз, демек, группалашыңыздын тапшырмасы менен жакшылап таанышыңыз керек. Ал үчүн сиздин колуңузга төмөнкүдөй баракчанын формасы берилет. Демек, мен жөнөткөн порталдан төмөнкүдөй баракча жөнөтөм, ошол баракчаны толтурасыздар. Биринчи тилкеге
жазылып турат. Группалашуунун иштелмесинде камтылган мугалимдин ишмердүүлүгүндө көрсөтүлгөн кадамдар. Башкача айтканда, жөнөтүлгөн тапшырманы алганыңызда даяр тапшырманы, аткарылган тапшырманын бланкасын жөнөткөндө ошону карап туруп, демек кандай кадамдар жазылыптыр ирети менен жазасыз. Экинчи тилкеге сиздин пикириңиз боюнча кесиптешиңиздин көрсөткөн кадамдары туурабы же туура эмеспи белги коесуз. Туура болсо каалагандай плюс койсоңуз болот, минус койсоңуз болот, балким сөз менен жазасыз. Андан кийин өзүңүздүн пикириңизди билдириңиз. Эмне үчүн туура же туура эмес экендигиңизди билдиришиңиз керек. Акыркы тилкеге сунушуңузду жазышыңыз керек. Кандай сунуш бере аласыз, кандай болгондо туура болмок, кайсы жеринде кемчилиги бар, кайсы жеринде артыкчылыгы бар, ошо сунушту бересиз. Демек көрсөткүчтөр биринчи тапшырма боюнча эң жакшы деген баа коюлат. Эгерде мугалим катары алгоритм боюнча продуктун даярдоодо кадамдардын маанилүүлүгүн конкреттүү негиздеп, кесиптешиңиздин аткарган ишине туура баа берип, так сунушуңузду көрсөтсөңүз, эң жакшы деген баа коюлат. Жакшы деген баа коюлат эгерде мугалим катары алгоритм боюнча продуктуну даярдоодо кадамдардын маанилүүлүгүн конкреттүү негиздеп, кесиптешиңиздин аткарган ишине баа бере алсаңыз гана 4 коюлат. Канааттандыралык деген баа коюлат. Эгерде кесиптешиңиздин иштелмеси менен таанышып, анын туура эмес кадамдарын көрсөтүп, ачык айкын негиздей албаган болсоңуз 3 коюлат. Ал эми канааттандыралык эмес деген баа коюлат. Эгерде ролдук функцияны аткара албаса, башкача айтканда кесиптешиңиздин жөнөткөн тапшырмасын, башкача айтканда группалашыңыздын аткарган тапшырмасын менен жөнөткөндө, ага сиз конкреттүү анализ бере албасаңыз, көйгөйдү чечүүдө туура пикирди билдире албаган болсоңуз, ана 2 деген баа коюлат. Андан кийин экинчи тапшырмага өтөбүз. Баалуу каражаты экинчи тапшырма үчүн КСМТ. Башкача айтканда позиция, себеп, мисал, тыянак. Бул жерден эми позиция дегенде сиз өзүңүздүн позицияңызды билдиресиз. Себеп дегенде эмне үчүн башкача эмес, дал ушундай пикирде экендигиңизди, себебиңизди айтасыз. Анан мисал келтиресиз. Анан тыйынык. Ошол мисалдардын негизинде тыянак чыгарасыз. Өзүңүздүн аргументтериңизди жалпылаштырасыз. Мындай болот экен, себеби мунун негизинде деп. Башкача айтканда, продукт мага жазылган тыянак болуш керек. Мына мисал катары тапшырма берилет. 2 орунду санды 1 орунду санга көбөйтүү алгоритми 2 орунду санды 2 орунду санга көбөйтүү алгоритми менен бирдейби деген суроонусунда ойлоносуз. Бул суроого жооп бериш үчүн төмөнкүдөгү кадамдарды аткарасыз. Нускама. Биринчи, дептериңизге 2 учурдун алгоритми боюнча аткаруучу мисалдарды тандап жазасыз. Экинчи, алгоритм боюнча амалды аткарасыз. Үчүнчү, экөөнү салыштырасыз. Төртүнчү, тыянак чыгарасыз. Башкача айтканда, экөөнү конкреттүү жазып, көзүңүз менен көрсө, мына учурда 2 орунду санды 1 орунду санга көбөйтүүдө амалды аткаруунун тартиби төмөнкүдөй. Экинчисинде мындай. Демек, башкача айтканда, кайсы учурда дагы өзгөчө маанилүү жыйынтыктар келип чыгат, кандай кадамдар ашыкча аткарылат, кайсы учурда ал кадамдар аткарылбайт деген сыяктуу жыйынтыктар. Үлгү катары мына туюртманын позиция, туюртманын маанисин табуу үчүн төмөнкү кадамдарды аткаруу керек. Позиция бул сиздерге тиешеңиз, бул тапшырма сиздерге тиешеси жок, бирок үлгү катары бердим, ушуга окшош сыяктуу деп. Себеби амалдарды аткаруунун тартибине ылайык биринчи гана баскычтагы амалдар болгондуктан амал солдон оңго карай аткарылат. Мисалы, студент мисал келтирет. 7 минус 4 плюс 2. Башкача айтканда 7 менен 4-түн айырмасы жана эки сандардын суммасы 5-ке барабар. Бул кайсы жол менен аткарылды? Бул катары менен, ирети менен амалды көрүү боюнча солдон оңго карай тартипте аткарылды. Экинчисин караңыздар. 7 менен 4-түн айырмасын 2 кошкондо 1 деп чыгып калды. Бул деген бизде кандай ката келип чыкты? Ошо биринчи аткарылат дегенден ката келип чыгып атат. Анткени биз 4 менен 2 суммасын таап, каша жок бул жерде. Бул тапшырма түнүкмада каша берилген эмес. Амалды аткаруунун тартибине карата тыянак чыгарасыздар. Студент өз аргументин көрсө, биринчи баскычтагы же экинчи баскычтагы амалдар катышса, солдон оңго карай жазылуу тартибине карай аткарылат экен деген сыяктуу тыянак чыгарасыздар. Андан кийин көрсөткүчтөр демек көрүнүп турат. Эң жакшы деген баа коюлат. Эгерде өзүнүн тандаган позициясын, себептерин, мисалын туура келтирсе, конкреттүү тыянак чыгарса, башкалардын позицияларында көз карашын билдирип, ушул көрсөткүчтөрдү карап өзүңүздөр видеону кайра көрүп, көрсө мунун негизинде ушундай жыйынтыктарга ээ болот экенбиз деген сыяктуу жыйынтыктар чыгарасыздар. Демек, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин.